Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Эфирде таңкы бурулуштун негизги маселеси. Студияда Салтанат Калдыбаева жана Таалайгүл Чабдарова, ошондой эле режиссердук пультта Азиз Чокморов жана Бакыт Ашрахманов иштөөдө. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биз бүгүн өлкөдөгү ишкерликти коргоо, инвестиция тартуу, ошондой эле жер казынасын пайдалануу багытындагы жаңы аракеттер тууралуу сөз кылабыз. Мындан ары бул тармакта кандай иштер жүрөт, деги эле бул боюнча кандай аракеттер кылынат, мына ушул багытта биз кененирээк сөз кылуу үчүн студияга Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Сагынбаев Жыргалбек Калмуратовичти чакырганбыз. Жыргалбек Калмуратович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына кечээ жакында эле президенттин жарлыгы менен өкмөттүн түзүмү кайра түзүлдү. Мына мурдагы ошол Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетин жетектеп турдуңуз эле. Ушул өкмөттүн түзүмүнөн мурдараак президенттин дагы жарлыктары чыкты. Анын ичинде өтө маанилүү ушул кен казуу тармагын реформалоо, андан сырткары менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлыктар. Бул жарлыктар бири-бири менен тыгыз байланышта да, Жыргалбек Калмуратович. Анан азыр алгач ушул жарлыктардын зарылчылыгы, учурдун талабы тууралуу маекти баштасак да. Биздин президентибиздин указы чыкты. Ошол указдын негизинде ошо токен тармагында биз 21 жылдын 1-июлуна чейин биздики Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине биздин кароосуна киргизиш керек. Өзүнүн баягы эмелердин сунуштарын, баягы указды кандай аткарылып атат, бул деген эң негизгиси, бул деген ошол кен кодексин киргизиш керек. Ошол кодекстин ичинде кандай иштейбиз, биздин жалпы иштеп аткан биздин рабочийлер очактан, биздин ишкерлер канча пайыз болуш керек, сырттан канча товар алып келиш керек, ошол товар каяктан сатып алыныш керек, кандай мыйзамдын чегинде, андан тышкары ошол жерлерди мыйзамдуу иштетүү жагы дагы ошол жактан каралган. Себеби дегенде бүгүнкү күндө жөө патенти жок, жөө лицензиясы жок, биздин жарандар ошол бүгүн алтын болобу, көмүр болобу, башка ошол кендерди мындай мыйзамсыз иштетип аткан жагы бар. Андан тышкары электрондук аукциондор, биз деген баягы бүт аукциондордун баардыгы баягы кен тармагында, кенди кайра иштетүү тармагында ошол аукцион аркылуу кетишке сатылыш керек. Андан тышкары бүгүнкү күндө лицензиялардын баардыгы ошол электрондук биздики баягы өзүбүздүн инструменттерди пайдаланып, ошону электрондук баягы негизинде бериш керек деген. Себеби дегенде бүгүн адам менен адам жолукпаш керек, ошонун баардыгы бүт баягы санарип баягы инструментин пайдаланышыбыз керек да. Электрондук да. Анан баягы айтып кеткенде, кен кодекси абдан маанилүү. Муну көп жылдан бери чыгарабыз. Ошол кен кодексин бүгүнкү күндө түзөбүз, мындай иштейбиз деп өзүнүн ошо жоболорун даярдап жүргөн биздин аксакалдарыбыз дагы бар. Алар дагы айтып атышат, ушундай кен кодекси болгондо ошонун ичинде бүт расмий бүт кагаздардын баары ошо указдын ичинде токтомдор, анан баягы актылардын баары ошонун ичинде камтылыш керек. Кандай жоболор менен иштейбиз кийинкиде депчи. Бул абдан маанилүү. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жумушчу топ түзүлүп, биз сүйлөштүк. Мына биринчи отурумун отуруп чогулуп, негизги кандай бир көйгөйлөр бар, кандай бир иш-чаралар бар, ошонун баарын кантип киргизебиз деп ошону сүйлөшүп алдык. Экинчи күнү мына Кудай буйрса чогулуп, биз да кайра тактап дагы бир такташып алып, ошол документти эметебиз да. Жыргалбек Калмуратович, мына буга чейин мурунку жумада айтып кетишти, Кыргызстанда бир топ кодекстер бар экен, бирок именно кен кодекси жок экен да. Эмне себептен буга чейин буга көңүл бурган эмес? Эми кен кодекси болгондо биякта көп нерселер камтылат да, көп жоболор камтылат. Мурда ошол жоболор кереги деле жок беле деген мындай сөздөр келет да. Балким ал деген ошол как раз бул баягы коррупциялык иштерге мындай тоскоолдук болуп калат деп ошол баягы эметип көп каралбай кеткен да. Азыр болсо азыркы указда мына так жазылып турат. Ичинде эмнелер камтылыш керек, ошол негизинде биз деген бүгүнкү күндө өкмөттүн кандай токтомдору чыгыш керек, кандай жоболор чыгыш керек,
ошолордун баарын камтып атабыз. Бияктан кийин уже баягы мыйзамдарды бузганга мындай чоң тоскоолдуктар болот да. Бузбаш керек да. Азыр байкасак, абал турукташты, саясий абалда турукташып келе жатат. Президент тиешелүү жарлыкка кол коюп атайын тапшырмалар берди, сиз аны айтып кеттиңиз. Буга чейин мына эксперттер айтып келишкен эле, чиновниктер чоң бизнес Кыргызстанга келиш үчүн мына жанагындай элдин ичинде айтылгандай шапка, мындайча айтканда ири суммадагы каражат талап кылып, көп инвестордун көбү ошол кошуна мамлекеттерге кетип калган дегенде пикирлер бар да. Мына азыр биз президенттин жарлыгына алайык, инвесторлордун ишеними тууралуу сөз кылып жатабыз да. Бул ишеним чындыгында кеткенби, кетсе аны кайра кайтарып келүү үчүн кандай конкреттүү иш-чаралар жасаш керек сиздин пикириңизде? Инвесторлар көп, мамлекетте мындай инвесторлар биздикке келебиз дегендер көп. Бияктан мына Европадан болобу, биздин мына ЕС, мына биздин өлкөлөрдөн болобу, коңшу өлкөлөрдөн болобу келебиз дегендер көп. Бирок баягы айтып атат да, силер кыргыздар, силер өзүңөрдүн жобоңорду, мыйзамдарды тартипке алып келгиле, биз барып силерге иштегенге даярбыз дейт. Анан баягы тартип жок болсо, мыйзам жок болсо, анан баягы ген кодекси жок болсо, башкалар камтылбаса, мыйзамдар мындай иштебесе, анан элдин баары эле тиги кетсин, бул кетсин, анан иштетпейбиз деп эле турса, анан кайсы инвестор бизге келмегиле. Ошондуктан бүгүнкү күндө түздөн түз ошо мыйзамдуулукту сактоо жагынан биз катуураак көңүл бурушубуз керек да. Мыйзам иштейби, инвестор бар, мыйзам иштебейби, инвестор жок. Жаргалбек Калмуратович, биздин өлкөнүн деле экономикалык потенциалы бардыгыбызга эле белгилүү, абдан мындай бир жогорулап кетти деп айта албайбыз. Анын ичинде ошол талдоочулар, эксперттер айтып жатышат, биз ошол тоо кен тармагын иштетүү менен экономикага мындай бир көзгө көрүнөрлүк киреше алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар деп. Бирок көп учурда биз ошол жергиликтүү эл менен инвесторлордун ортосундагы айрыкча четтен келген инвесторлор менен өз ара карым катыш мамиленин жакшы болбогондугунан жапа чегебиз. Анан ушул тоо кен тармагын иштетүү үчүн кызыккан биздин ата мекендик өндүрүшчүлөр, алардын мүмкүнчүлүгү кандай? Эми биздики мындай жалпысынан көбүнчөсү айтканда, биздики баягы ички инвесторлордун мүмкүнчүлүктөрү андан көп да, көбүрөөк. Булар ошо көмүр кендерин иштетишет, бүгүнкү күндө бул абдан бизден консорциум түзүп, бири менен мындай сүйлөшүп алып, бир келишимге келип алыштырып, анан мына азыр болсо бүгүнкү күндө могу кышкы даярдоо иштерине дагы биздики консорциумдар утуп атпайбы? Биздики баягы Кыргыз көмүр деген мамлекеттик ишкана бар. Бирок аныкы дагы мындай мүмкүнчүлүктөрү анча чектелген. Себеп дегенде баягы финансирование азыраак, анан баягы техника дагы керек, анан толук кандуу өзү иштей албайт да бүгүнкү күндө. Эртең мындай башкача эмелер болуп кетет, бирок бүгүнкү күндө ошол консорциум түзүп, жеке чакан ишкалар баардыгы бир 10 чактысы биригип алып туруп, Кыргыз көмүр менен бирдикте тендерди утуп алып туруп, ошол бүгүнкү күндө мына ТЭЦке биздин Кыргызстандын түндүгүндө ошол элге баягы бүт айылдарга көмүрлөрдү жеткирип, ошолордун баары иштерин кылып атышат. Бирок мындай караганда, жалпы алганда Кыргызстан боюнча мындай иштеп, ошондой консорциумдар иштеп, мамлекеттик ишканалар иштесин десек, анда биз деген бүгүнкү күндө тоо кен тармагына абдан көңүл бурушубуз керек. Ошол указдын бирден бир ошол баягы багыты, жасаган жумуштар эмеси, жасалып тургандагы баягы жумуштар ошонун баардыгы ошого эмете жумшалат да. Анан бүгүнкү күндө баягы көп кендер бүгүнкү күндө иштебей турушат да, мындай кагаз түрүндө да. Баягы көмүрканаларды айтам, иштебей турса, негизгиси толук кандуу иштеп атышат. Анан баягы лицензия алганда булар деген баягы чалгындоо иштерин өткөрөбүз. Биз ошентип баягы орусча айтканда поисковая работа кылабыз деп эметип алып туруп, бүгүнкү күндө толук кандуу көмүрдү казып, алтынды казып иштеп атышат. Бирок бүгүнкү күндө дагы мен айтып кетишим керек, негизги мыйзам бар, рекультивация жөнүндө мыйзамыбыз бар. Бул деген кайсы компания ошол лицензияны алып жерди иштеткенден кийин, кенди чыгаргандан кийин, анан баягы кен калбай калат го, ошондо баягы казылган баягы эмелердин баарын, чуңкур эмелердин баарын кайра өзүнүн ордуна алып келиш, кандай болсо ошондой кылып коюш керек да. Ошол жагын катуу көзөмөлдүү жүргүзүш керек. Ошондуктан мен ойлойм, бул кодексте ошондой бир маселелер конкреттүү түрдө жазылып турат да. Эмне кылыш керек, кандай кылыш керек деп. Андан тышкары баягы мен айтып кеттим, биздин жергиликтүү калк, кыргызстандыктар 90% иштеш керек, 10% болсо чет өлкөдөн келгенге мүмкүнчүлүк алып атышат да, чет өлкөлүк компаниялар. Бирок биздин урматтуу жарандар, урматтуу туугандарыбыз жерлерде
вот айтат да 90% деп чыкты, уктук, окудук, 90% нарындан болуш керек, же болбосо таластан болуш керек деп. Бул деген абдан чоң жаңылыштык. Бияктан деген толук кандуу Кыргызстандын жарандары деп жазылып турат. Анда ошондо дагы анан область болуп айтылып келет. Анан баягы райондорго барып айылдарды кыдырсаң, 90% жергиликтүү калк биздин айыл өкмөттөн болуш керек. Же болбосо биздин айылдан болуш керек деген ошондой бир сөздөргө да түшүп кетет да. Ошондуктан мен дагы жарандарды кайрылып кетем. Баягы бияктан бул деген эң туура эмес. Себеп дегенде биякта Тоо-Кен тармагында өзүнүн деген билими болуш керек. Анан баягы теманы билбей туруп эле анан мындай болуш керек экен, тигиндей болуш керек экен деген баягы биздин жарандарыбыз көбүрөөк. Ошондуктан биякта мен айтам, Кыргызстандын жарандары Кыргызстандын ичинде каалаган жерине барып иштеп, каалаган жерине барып кызмат кыла алат да. Демек, баягы түшүндүрүү иштери дагы жакшы жүрүшү керек экен да бул тармакта, ооба, бул информация деген толук кандуу жетиш керек, анан жергиликтүү калк менен барып иштеш керек. Бизде мына ГКПНдин алдында бизде межрегиональный учебный центр деген бар эле, ошол бар. Ошол мугалимдер толук кандуу, мен деген баягы эметтеги комитет эметелекте, ошондо алар барып туруп түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек. Жакшы экен. Азыр бизде телефон байланыш бар экен, суроону угалы. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыз. Бериңиз сурооңузду. Талайкүл. Угуп жатабыз, агай. Мына бүгүнкү темаңар жакшы экен. Эл маалымат алып атат да, аябай жакшы жооп берип атат бул судья адам. Мен айтайын деген мындай да. Мына мен айылда жашайм да, мына карапайым эл радиого чыга албаган эл толуп турат да. Ошондон айтып атат, айнан бул Кыргызстанда бешиктеги баладан 90 чалга чейин саясат ташып кетти. Бүтүн саясат, кайерге барсаң саясат жүрөт. Бул саясатты токтотуп эле мына радио КТРК. Андан көрө мына элге жетти. Азыр мына жаңы мисалы технологиялар жаңы жанагындай бир айыл чарба боюнча жаңы агрономдор күчтүү, багбандар, жанагындай фермерлер чыгып атпайбы күчтүү жаңы малдын жакшы породасы, сапаттуу породосын өстүргөн. Ошолор чыкырсалар биз ошолордон маалымат алып элек. Саясатты саясатчылар кыла берсин. Макул. 14 жашка элдин башына айланып бүтүрдүңөр дейт, күнүгө чыгасыңар дейт. Казыр айыл көчөктөр кетпеңиздер. Рахмат Андан сизге. ошондой болсо элде пайда болот дейт да мына. Элде үйлөнүп, соолорун берип, кандай бакты иш керек, кандай мал багыш керек. Эмне болуп атат Кыргызстанда? Мына Тоо-Кен боюнча турап келдиңер, ушундай саясаттан бөлөк эмне темаларды алып чыксаңар деп сурап атат да. Рахмат сизге. Сүйлөшүп алып койсоңуз. Макул, рахмат сизге. Биз эске алалы, абдан жакшы сунуш бердиңиз. Жыргалбек мырза, дагы сиздин сөзүңүзгө улай бир суроо пайда болду да. Мына көптөн бери эле ошо Тоо-Кен тармагында Салтанат көп эле элден угуп жүрөбүз. Ушул биздин мамлекет өзү иштетсе, өкмөт өзү иштетсе, анан инвесторлорго бербей эле койсо деген дагы сөздөр айтылат да. Анан биздин ушул өзүбүз Тоо-Кен тармагын иштетүү мүмкүнчүлүгүбүз канчалык өлкөнүн? Ички инвесторлордун мүмкүнчүлүктөрү кандай? Инвесторлор чет өлкөдөн келгенден кийин, инвесторлор бизди кимди айтабыз? Коңшу өлкөлөрдөн бул Кытайлар болот, Кытай компаниялары болот, Казакстандын компаниялары болот, Россиянын компаниялары болот. Анан бир айылга барсаң, ушу Кытайлар болбосун, Кытай компаниялары келбесин дейт. Анан башка айылга барсаң, россияндыктар болбош керек такыр эле деп. Анан башка айылга барсаң, алар айтат, казактар болбош керек деп. Анан мен айттым, мен бизден түштүк Африкадан келбейт экен бияка бизнесмендер болсо, мына ошол коңшу өлкөлөрдөн келет экен. Биздин өзүбүз канча жылдан бери чогуу жашашып жүргөн мындай эмелер коңшу өлкөлөрдөн келет экен депчи. Бул жерден бүгүнкү күндө жарлыктын негизинде бүгүнкү күндө биздики улуттук Тоо-Кен тармагында иштеген холдинг компания иштеш керек деген биздики мына ошо биздики могу жарлыкка чыкты. Бияктан деген 100% мамлекеттик болуш керек, бүт мыйзамдарды сакташ керек. Инвесторлорду эгерде тартап турган болсо кандай мааниде иштеш керек, мамлекеттин үлүшү канча болуш керек, ошол бул деген бүт баары ошол бияктан камтылып атат. Анан ошонун негизинде бизде ойлоп атабыз, мамлекеттик холдинг болсо, ошо холдингдин ичинде абдан бир жакшы биздики чоң ири гендерибиз бар. Биз гендерибиз көп. Анан баягы комтор менен жер эмес, андан тышкары көп дагы бар да. Бизде мына Росгеология деген Россиянын мамлекеттик ишканасы менен
Биз деген баягы 2 жыл мурда Путин келгенде кол коюштук элек. Ошонун негизинде алар болсо ошо 1 миллиард 200 миллион доллар именно изилдөө, чалгындоо жумуштарына ошо жумшайбыз деп атайын долбоорго кол коюлган. Анан мен деген жакын арада Москвага барып келдим, барып алып туруп дагы эле барып тастыктап келдим. Силер иштейсиңерби, Кыргызстанга келесиңерби депчи. Анан алар айтып атат, биздики спутнигибиз бар дейт. Биз спутниктен биздики кен байлыктар жакшы көрүнөт дейт. Андан тышкары бизде баягы 21-кылымдын биздики тетиктери бар дейт. Биз ошол тетиктер менен бүгүнкү күндө мындай караганга карасак эле мына жерди изилдесек биздики көп. Ошондуктан алар дагы мени мындай эметип коюшту. Кичине баягы эмем настроением көтөрүп ошондо кумтордо 2-3 бар. Гендерден чоң, ири гендерден бар. Кыргызстан аймагында башка металлдар, таблица Менделеева силердики баардыгы эле бар. Нефть менен газ азыраак болсо, эми калгандардын баардыгы эле бар депчи. Ошонун баарын туура изилдеп, жакын арада туура изилдеп туруп неметсек, биз мамлекеттин балансына мындай чоң байлыктарды коебуз да. Анан мен алардан баягы сураштырып келгенде кандай кылабыз, эмне кылабыз деп. Биздики мына мамлекет Кыргыз геология деген мамлекеттик ишканасын ачабыз деп бүгүнкү күндө ал токтом өкмөттө турат. Бүгүн эртең чыгат, ошол чыгып туруп, аны биз деген Минюстна регистрация кылабыз. Ошондон баштап Росгеология келип туруп, биздин Кыргыз геология менен бирдикте чоң изилдөө, чалгындоо жумуштарын өткөрөт да. Өткөргөндө биздики Кыргызстанда канча факты боюнча канча байлыгыбыз бар, генден эмнебиз бар, кайсы областта, кайсы өкмөттө биз толук кандуу билебиз. Бүгүнкү күндө ошон үчүн биз деген элдер менен мындай түшүнүктүү жумуштарды, мындай түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүш керек. Негизи Жыргалбек Калмуратович, Кыргызстанда буга чейин деле инвесторду колдош керек, мына негизсиз текшербеш керек, текшергенге мораторий киргизүү жөнүндө дагы сөздөр болуп келген да. Бирок Садыр Жапаровдун жарлыгында укук коргоо, фискалдык жана көзөмөл органдарынын кызматкерлери негизсиз кийлик ишин токтотуш керек деген бир талапты коюп жатат да. Бул талапты аткарууга башкача кадамдар жасалыш керекпи? Анан алар кандай болуш керек? Мурункудай мамиле менен азыркы учур кандай айырмасы барбы? Эми бизде мындай баягы комитеттин мындай ген тармагынын иштетип аткан биздики мындай кызматта текшерүү деген азыраак болсун деп жатабыз да. Бирок текшерүү мыйзамдын чегинде бир жоболор менен мындай эметтүү конкретно каралыш керек да. Себеп дегенде эгерде биз деген ген байлыктарын такыр эле текшербей бир жылда бир текшерип калсак, мына бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Мына биз деген айтып кеттик, мына көмүргендери бүгүнкү күндө чалгындоо, изилдөө деп туруп лицензия алып туруп, ошону барып туруп иштетип атышат, көмүрдү уже казып атышат бүгүнкү күндө. Муну биз бир жылда бир текшеребиз деп мораторий коюп койдук, бүт бизнеске деп койдук. Бул көмүр кен иштеткен баягы компаниялар дагы бизнестин арасына кирет да. Аларды бир жылда текшергече алар деген 100 миң деп көмүрлөрдү казып атышпайбы? Бүгүнкү күндө биз мына көмүргендерин айтып коюшум керек. Бияктан эми Садыр Нуркожоевич, биздин президентибиз, урматтуу президентибиз айтып атат, ачык иштеш керек, таза иштеш керек деп. Макул, ачык иштеп атабыз, таза айтып атабыз. Бүгүнкү күндө биздики көмүр казып алуу, биздики кагаз түрдө 3 миллион тонна болуп атат. Негизи мындай факт алганда 4 миллион тонна биз деген касып атпайбызбы? 3 миллион тонна биздики ТЭЦтерге кетет, жергиликтүү калкты баягы камсыздоо жагына кетет. 1 миллионубуз болсо тышкы экспортко кетип атат. Кетиш керек. Бирок ошо экспорттон бизге налогдор төлөнүш керекпи? Казынага деген каражат түшүш керекпи? Бул деген пенсия, пособие, биз каражат бюджетте бүгүн тартыштык болуп атса, биз деген миллион тонна көмүр сыртка чыгып атат. Андан болсо кандай налог төлөндү, бонустар төлөндүбү, баягы суу, анан пулдар төлөндүбү деген биздики өзүнүн тоо кен тармагында налогдор бар да. Ошолор биз деген жок болуп атпайбы? Ошондуктан бүгүнкү күндө тоо кен тармагы мындай катуу көзөмөлгө алыныш керек. Бул деген иштетип аткан баягы мамлекеттик орган катуу бир закондорду, чараларды, токтомдорду чыгартыш керек, ошо менен жакшы көзөмөлдөш керек. Ага болсо жанагы фискалдык баягы биздин укук коргоо органдары да жардам бериш керек. Бүгүнкү күндө баарыбыз мындай бир кол алышып алып туруп, эгерде иштебесек, анда биз деген тоо кен тармагы биздики баягы контролсуз калат деген. Негизсиз текшерүү деген мисалы үчүн эмне ал? Негизсиз текшерүү деген? Негиз текшерүү бул деген бир кендин жанына кетип баратып, бир текшерүү мындай органдары, укугу бар органдар токточу монактан бир карай кетелик деп, анан карай кетелик, анан барып
кагаздарыңар барбы, же бул эмнеңер, эмне кылып атасыңар, иштеп атасыңар, иштеген жокпусуңар деген ойдо да. Анан тигилер иштеп атса, анан текшерүүчү баягы кетип баратып жөнүндө кирип кетсе, мындай мыйзам чегинде кирбей, мындай кетип баратып эле кирип кетсе, бул деген абдан туура эмес. Себеп дегенде, бул деген ал анча мынча тыйын тыпырын алат, иштетип аткан компанияны. Анан анын лицензиясы барбы, жокпу, эмненин негизинде иштеп атат, аны текшербейт да. Барып эле тийип кетиш деген эле сөз да, кыргызча. Текшерүүнү кандай жолго салыш керек сиздин оюңуз боюнча? Текшербей койгонго да болбойт. Сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Текшерүү керек. Токен тармагындагы мамлекеттик биздеки орган ал деген ар дайым 24 саат бою текшергенге укугу бар деген болуш керек да. Эгерде анда бир маалыматтар чыгып атса, бул деген мыйзамсыз иштер болуп атса, токен тармагында бир компанияда ошону биз деген бул укук коргоо органдарды чакыртып алып туруп, ошол жактан изилдөө иштерин жүргүзсө болот да. Рахмат, Жыргалбек Калмуратович, биз азыр угармандарга дагы эскертип коелу. 0502 39 21 90 0312 39 21 90 телефондор аркылуу, же болбосо Facebooktагы Биринчи радионун баракчасында дагы суроолор болсо кайрылыңыздар. Мына ошол указда так даана көрсөтүлүп турат да. 2021 жылдын 1 сентябрына чейин жанагы ар кандай коррупциялык элементтерди азайтуу үчүн электрондук лицензиялоо механизмдерин иштеп чыгуу депчи. Андан сырткары ошол түндүк электрондук ведомстволор аралык системасына маалыматтарды алмашууну камсыз кылуу деп. Деги эле бизде токен тармагынын бирдиктүү бир маалыматтык базасы барбы? Биз деген тошо как раз баягы биз деген баягы түндүк аркылуу иштейбиз. Ошо түндүктө бүт база, ошонун база деп биздики бүт мамлекеттик органдар бүт маалыматтын баарын ошол жака өткөрөбүз да. Бирок андан тышкары бүгүнкү күндө ошо түндүк биздики электрондук баягы маалымат уюмда биз алдында биз деген ошол токен тармагы деп өзүнчө бир эме кетет, направление. Ошол токен тармагынын ичинде биз деген лицензия кандай түрдө берилет, ошол лицензияларды биз деген ошолор аркылуу электрондук баягы ошол баягы инструментти пайдаланып биз деген лицензияларды беришибиз керек жарандарга. Анан баягы биздеки аукционный чоң баягы кендер бар, аларды биз деген ошол электрондук аукционго чыгарышыбыз керек деген биздеки жумуштар чара көрүп атат. Биз 25 декабрда пилотный деп туруп анан биринчи жолу өткөрдүк. Анан ошол өткөргөндө жакшы өттү. Анан ошол жаңы жылдан баштап азыр биздики азыр биздин мамлекеттик орган аныкталса, ошол деген кандай түрдө иштейт, ошол жумуштарды, ошол пилоттук программаны кайра узартабыз да. Себеп дегенде ошол баягы адам менен адам жолукпаш керек, баягы бири-бири менен мындай көз кышышып или башкача бир нерселер болбош керек да. Иш процессине адам фактору аралашпаш керек. Только электрондук болуш керек. Ошондо биз деген толук мыйзамдарды мындай өзүбүз мындай колдонобуз да, жакшы. Келече жакында, өзүңүз деле көрсөңүз керек, Кыргызстандагы бизнес омбудсмен Робин Ортсмит кайрылуу жасап, бизнеске кылмыш жоопкерчилигине тартуу кысымы жасалып, экономикалык же башка жоопкерчилик боюнча камалып жаткан фактылар көбөйгөнү тынчсыздандырат деди да. Анан ошол эле учурда президенттин жарлыгы азыр бизнес үчүн эң керектүү чара деп өзүнүн пикирин айтып чыкты. Чындыгында камоо фактылары, сот чечимдери бизнестин кызыкчылыгына чечилбеши керек деген сыяктуу фактылар бар. Анан абалды жарлыкты аткаруу менен гана өзгөртө алабызбы же чиновниктер укук коргоо, сот органдары жаңылануу, башкача мамилени бизнеске кылууну өтүш керекпи кылууга? Кандай деген пикирдесиз? Бизде канча чоң болсо ошончо лицензия бар дегендей биз элдин арасында сөздөр жүрүп атат. Мен ошону ойлойм, биздеки бир мамлекеттик биздеки ошол токен тармагында орган аныкталса, ошол орган бүгүнкү күндө улуттук орган болобу, президенттин указын аткарып турган мамлекеттик орган болобу, или баягы Министерство энергетика жана өндүрүш министерствосу жаңы түзүлбөдүбү? Ошонун алдында болобу деген дагы бүгүнкү күндө суроолор пока чечиле элек да, бүгүнкү күндө чечиле элек. Бүгүн эртең биздин урматтуу өкмөт башчы карап чыгат бул жакты, бул карап туруп анан бир чечимге келишет. Анан ошол таптан баштап биз деген бүгүнкү күндө кандай жоболор болуш керек, биз ошонун баардыгын жумушчу топ түзүп, комиссиянын ичинде биз деген ошонун баарын аныктап, белгилүү инсандар, биздин аксакалдар,
Чунуев, Ишимбай Карбаевич, геологтар, Дүйшеев деген жакшы. аксакалдар, геологтар ошол булар ошол көптү көргөн кишилер. Анан бүгүнкү күндө биздики Токен Тармаш деген компаниялар бар. Анын ичинде биздики Токен тармагында профсоюз бар. Ошонун баардыгыбыз бир чоң комиссия түзүп алып, ошо комиссиянын ичинде аныктап, бизге эмне керек, эмне бүгүн тоскоолдук болуп атат деген бир суроолорду өзүбүзгө мындай жоопторду алып туруп, ошонун баарын кагазга чыгып алып туруп, биз өкмөткө сунушташыбыз керек. Анан баягы Токен тармагындагы жумуштарды айта кетсек, мына кечээ эле биздики премьер-министрдин биринчи орун басары Новиков Артем Эдуардович биздин мамлекеттик баягы органдардын эмелери менен мүчөлөрү баары таласка барып келди, жерөөгө барып келди. Анан баягы жерөөгө барып, анан ошол жактан элдик комиссия деген ошол жактан өзлөрүнүн жумушчу топ түзүп, ошолор таласта жолугушуп болуптур. Анан ошол жактан эле баягы жерөө иштебесин, жерөө минтип атат, тигинтип атат депчи. Анан бүгүнкү күндө дагы биз деген ушундай таласта жерөө болсо, түштүктө тиякта Кадам жай сурмен комбинат, Кайдар канцлер Тутный комбинат, нарында Солтон сары, ошонун баардыгынан бүгүнкү күндө иштебей жарым жартылай мына иштейин деп келатса эле, жанакындай биздин жарандар баягы түшүнбөстүк болуп атат. Экинчи чети экология сакталсын деген бир эмелерди айтып атат да. Анан экология сакталса, анан баардыгы биздин баягы мыйзам чегинде мамлекеттик органдар бар да, бул деген экология бузулуп атабы, бузулбай атабы деген ошонун баарын аныктай турган. Ошого жеткирбей эле биз инвестор, кыскача инвестор келсе, биз ошол мындай инвестор мындай тоок болсо, ошо алтын жумуртканы бизге мындай алгыча, көргүчө биз деген ошол тоокту мындай бышырып, куруп жеп атабыз да. Ошол деген баягы есть курица, золотые яйца несет дегендей, биз деген ошол акыркы бир продукцияны ошого чейин жете албай атабыз да. Эгерде баягы продукцияга алтынды чыгарып баштаса, жергиликтүү айыл өкмөттүн мурда бул комбинат жокто 8-10 миллион сом болсо бюджети, алтын комбинаты келип бүгүнкү күндө чалгындоо иштерин жүргүзүп неметип аткан кезде 150 миллион сом болсо, алтынды чыгаргандан кийин 300 миллион сом болсо, эмнеси жаман? Бир эле айыл өкмөткө. А биздики айыл өкмөттөр бүгүнкү күнчө көбүнчөсү дотацияда бүгүнкү күндө 4-5 миллиондун тегереги эле да. Анан бүгүнкү күндө таласта Бозумчакта мына Көк Таш айыл өкмөтү бар. Алардыкы болсо мына бүгүнкү күндө 120 миллион бюджети. Анда 150гө чыгат деген бир үмүттөбүз да, 150 миллионго инвестор чыгарат деп. Бияктан болсо, жер үйдө болсо 300 миллионго чыккан мүмкүнчүлүгү бар. Ошону биз деген ошол алтынга жетпей атабыз да, жеткен кеченде биз деген муну бузуп атат, тигини бузуп атат, биздин балдарды окутпай атат, биздин балдарды кызматка албай атат. Анан тигиндей мындай деп эле ошентип бир условиялар коюп туруп, ошон үчүн Кыргызстан бүгүнкү күндө өнүкпөй атканыбыз ошондо да. Анан могул указ эгерде толук кандуу иштеп, бүгүнкү күндө мыйзамдын бүт баары мыйзамдын чегинде болуп, мыйзамды ким буза турган болсо камалат. Мыйзамды ким бузбайм деп таза иштесе, ошолордун баардыгы этен деп аныктала турган негизги биздики могул кагаз ушул документ болот да, бул Токен кодекси, ошонун ичине баардыгы камтылат да. Рахмат. Бизде дагы бир угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз, саламатсызбы? Бишешенен элемент туракан. Бүгүнкү күндө Токен иштери боюнча жергиликтүү эл ошол Токен иштери боюнча ишти жүргүзгөндүгүнөн улам жана иш аракеттерди жасагандыгынан улам Бишкек шаарындагы Токен башкармалыгы жеткиликтүү иш жүргүзө алган жок. Бишкекте отуруп алып, ар түрдүү коррупциялык иштерди жүргүзгөндүн ордуна Токен иштерин жергиликтүү бийликтин колуна өткөрүп бергенде иш жакшыраак жүрөт. Шахталарда адамдар өлбөйт. Алар контролдойт, карайт бардык нерсени. Борбордо туруп алып, коррупция болуп, бири-бирине акча өткөрүп берип отуруп, эч кандай иш жүргүзбөгөн борборду Токен башкармалыгынын башка министерствого жоюп кошулуп кеткендиги туура деп эсептеймин мен. Рахмат. Кандай ойлойсуз? Негизи эле жергиликтүү бийликке бул тармакты өткөрүп берүүнүн кооптуу жагы да бар болуш керек. Бирок эми адиссиз да сиз айтып бериңизчи, кандай негизи? Жок, бияктан биздики негизги эле бул аксакалдын ар бир адамдын жараны пикири бар, пикири бар. Аны биз деген эмете албайбыз. Пикирлер ар кандай болушу мүмкүн. Бияктан деген толук кандуу мыйзам иштесин деп атабыз. Ошол Токен баягы тармагындагы указ именно баягы ген тармагы кандай иштеш керек, жоболору кандай болуш керек деп. Анан баягы жерлер болгондо, мына бүгүнкү күндө мындай аймактарда биздин кызматкерлер бар.
мамлекеттик органдардын кызматкерлери бар. Ошолор бар болуп туруп, ошол жакта барып, баарын камсыздап, мыйзамдуулук жагын карап, контролдоп турган кезде бүгүнкү күндө гендер 0 деген отчетту берип атат, а негизи иштеп атышат. Ошон үчүн бул деген бул абдан туура эмес. Бияктан борбордон мобильный баягы центральный аппараттан атайын текшерүүчү орган болуп туруп, бул деген жерлерге барып, аймактарды кыдырып, ошолор аныкталып келиш керек. Аяктан себеби дегенде булар барганда тайке жен, кудасы өк дегендей мындай деген бир тууганчылык эмелер пайда болбойт да. А бүгүнкү күндө жерлерде мамлекеттик органдардын эмелери бар, өкүлчүлүктөрү бар, эмне айырмасы жок. Барат, эми алар барып көзөмөлдөйт. Но тигилер иштеп атасыңарбы деген жок, иштеген жокпуз. Ковид болуп атат, башкасы болуп атат. Мына санитардын норманы сактап атабыз. Ана иштеген жок болсоңор, анда 0 деп жазып бериле дейт, 0 деп жазып берет, тигилер 0 деп бизге жөнөтөт да. То есть бияктан дагы мындай карап көрүш керек да. Кандай? Бизде Facebook пайдалануучу Фатима Жаманбаева пикирин билдирип атат, калтырыптыр. Телефон дагы бар экен, кабыл алып коелу, андан кийин окуйлу. Саламатсызбы? Угуп жатабыз, өзүңүз тааныштырып коюңуз, агай. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Мен ат баштан чалып жатам, бунагы абдан туура тиги проблеманы козгоп атасыңар. Бул тоген байлыктарында көмүр касып аткандарды текшербесин деген мыйзам өтө туура эмес да. Сиз эми туура айтып атасыз, түзөтө турган аксагал. Текшербесин деп. А текшербегенде тиги 1 жылдан бери касып сатып атат. Ушул законду өзгөртүш керек болуп атат. Урматтуу отурган аксакал. Ушул законду кандай кылсаңыз дагы проблеманы кайсы тарапка тиги мемлекеттик депутаттарга айтасызбы, же премьер-министрге айтасызбы, ушул законду кабыл алдырыңызчы. Мен сураңыз. Рахмат. Такай текшерип турсун. Рахмат сизге. Угармандардын эсине салып коелу, биздин студияда өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Сагынбаев Жыргалбек Калмуратович бар. Уланта берели. Мен аксакалдын эмесине жооп берип коюңуз. Мына силерге жакыныраак болсо, мына Турук деген баягы биздин баягы көмүргени бар, Акталада. Ана аякта болсо 4 компания. 4 компаниянын мына алар деген Актала районунун, Нарын шаарын, Атбаш районунун, тиги Нарын районунун булар камсыз кылыш керек көмүр менен лицензияны ошон үчүн алды да. Мен деген бул сезондун алдында, кыштын алдында мен чакырдым аларды. Чакырып айттым, 4 компаниясыңар, лицензия 4-өңөрдүн колуңарда. Эгерде силер деген кышты бизден мындай мамлекеттин баягы эмне баягы кышка даярдоо иштерин баягы силер деген бизден мындай подвайт этип койсоңор, анда биз лицензияңарды карап чыгабыз деп эскерткем мен. Алар деген мага ошол мен орун басарларым көбүнчө колун берип, жок байке биз деген силерди подвайт этпейбиз, жакшы татынакай кыш жакшы өтөт деген да. А кыш эмнени көргөзүп койду? Бир компания иштеди, 3 компания лицензиясын басып алып эчтеке кылышкан жок да. Ошондон баягы Турук деген токен тармагы ошол Акталалык туугандар капа болбосун, ал деген түздөн-түз мамлекетке өтүш керек болбосо, ошол жакта иштеген компанияларды баягы биз алмаштырышыбыз керек. Лицензияларды кайтарып алыш керек. Кышты булар деген камсыз кылбасам да алардын эмне кереги бар бизге? Кышта тияктан абдан катуу сук болуп, Нарында 50-гө чейин чыгып, анан жанакында бир эме проблемалар болуп калса, анан алар бир эле компания жетишпей, аябай жакшы иштеди бир компания, мындай аракет кылды да. Калган 3 компания болсо, колун иштеген жок. Чөнтөгүндө салып алып эле, иштеген жок да. Эчтеке техникасын да чуруп кетти. Мен эми таптакыр эле токтотуп коюш дегенден алысмын, бирок негизи убадан алгандан кийин, силерден лицензияны алгандан кийин ошол өзүңөрдүн эмелерди аткарышыңар керек. Милдеттемелерди. Кышында айыл болуп туруп, анан аяктан башка көмүрген жок. Ошол эле көмүрген бар да, Турук деген. Анан жанакындай мыйзамсыз болуп нерселер болуп аткандан кийин азыр мына бүгүнкү күндө госэкотехинспекциянын биздин баягы контролдой турган функциясы ошо кайра өтүп атат. Баягы токен тармак жагында баягы мамлекеттик органга өтүп атса, бүгүнкү күндө бир кол менен лицензия берип туруп, экинчи кол менен биз текшергенге укук алып атабыз. Укук алып атабыз. А мурда болсо биз барып урматтуу экотехинспекциянын биздин коллегалар моякты барып текшерип койгулачы, иштебей атат, элден нааразычылык болуп атат. А элге баары бир да, силер деген биздики токен тармагында мамлекеттик орган бар, ошо гана жооп берет деп отуруп алышат да. А муну рухсатты ким берет, ким барып текшерет, ошону анын эч ким мындай сурабайт да. Лицензия алгандагы талап аткарылып атабы, жокпу деген маселе бар. Өзүбүз берген лицензияны биз өзүбүз текшере албайбыз да. Башка мамлекеттик орган текшеришиле. Бүгүнкү күндө толук кандуу ошону кайра укукту берип атат, кайтарып атат. Биз лицензияны беребиз, ошону иштеп атканы биз ошону аныктап барып туруп токтотконго, чара көргөнгө биз деген мындай мүмкүнчүлүк алдык. Негизи лицензия бергенде кандай талаптар коюлат?
мисалы үчүн көмүргенини алсак деле. Эми көмүргенде бул деген мыйзам чегинде иштейт. Бүгүнкү күндө мыйзам бузулбайт. Анан ошо жергиликтүү калк ошакта көмүр деген эмне? Бул деген кышта, кышкы даярдоо иштерине ошо толук кандуу катышып, ошонун баардыгын эметип, жергиликтүү проблемалардын баарын чечет деп туруп, ошактан Актала, Ат башы, Нарын шаары, Нарын району бул деген бөлүнгөн да ошол ошактан аласыңар депчи. Себеби Кара Кече менен Агулак бүгүнкү күндө иштейлик, ал Кудай буйрса уже келаткан мында эмесинде иштейт, баягы кышка даярдоо эмелерине кошобуз. Кара Кечеден болсо тияка жеткиче кичине кымбатыраак болуп атат да. Машинеге жүктөп алып барып ошактан баарын эметинге. Бирок ага карабастан баягы биз деген топ базада атабыз, көмүр саткан база, ошонун баары санын 1000ге жеткиребиз деген бул 21-22 баягы кышка даярдоо жумуштарына биз деген ошондой ошондой карап атабыз. Негизи бул кышта болсо мына Кудай буйрса мына кыштан дагы чыгып бартабыз. Сапаттуу жакшы деңгээлде өтүп атат Кудай буйрса. Анан бүгүнкү күндө биз деген мына Кара Кечеден алып атабыз да. Анан Кара Кечеден 773 бүгүн баягы топ базалар ачылды да. Бул эми тоолуу райондордо, бул Нарын областында билесиңер, Нарында, Көлдүн тоолуу райондорунда, башка биздеки түштүктө Алай жергеси бар. Ошолордуку кыш көбүрөөк болот да. Bir 5-6 ай болот. Ошондуктан биз ошоктан мындай базаларды кичине кеңейтишибиз керек. Баягы жергиликтүү баягы тургундарыбыз баягы кыйналбаш керек да. Сиз көмүр тууралуу дагы айтып кетпедиңизби? Баасы дагы татыктуу болуш керек. Көмүр тууралуу айтып кетпедиңиз, бирок көмүрдүн сапатына быйыл аябай көп мындай талкуулар дагы жүрдү да. Жаралды. Силер ушул тарапка көңүл бөлдүңөрбү? Негизи чечүү маселеси барбы ушуну? Биз баягы биз ушундай көп наразычылык болгондо биз биринчиден мына тесттин лабораториясы бар. Ошол лабораториядан ачык текшерилди. Андан тышкары мен болсо биздин баягы комитеттин алдында центральный лаборатория деген бар. Ошонун кызматкерлерин электрический станция, ана Кыргыз көмүрдүү мамлекеттик ишкананын жетекчилигине тапшырма берилген. Ошолор барып, ошо жерге барып, Кара Кеченин бүт кайсы жеринде касылып атса, ошол жеринен барып тот лабораторный анализ чыгарып келиш керек деп. Анан башка адистерибиз айтып атышат, бул деген Кара Кеченин көмүрү быш элек деп атат да, быш элек. Өзүнүн эми адам деле мындай быш керек да, убагы келиш керек. Анан анын убагы келдик деп. Андан биздики ошондуктан жанагы биздики Агулак деген месторождениябыз бар Мөнкушта. Ошону толук кандуу иштетсек болот. Кара Кечеде мен оюмча, жеке оюмча, аяктан деген теплоэлектростанция курулуш керек да, тест курулуш керек. Ал деген ошо көмүрдөн энергетиканы биздеки камсыз кылыш керек. Андан тышкары пар берет. Пардан эми дагы бир продукцияларды чыгарганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Толук кандуу көмүр менен камсыз кылуу жагынан мен ойлоп атам, мен өзүм жеке оюм бул биздеки Мөнкушта Агулак месторождение иштеш керек. Ошоктан алардыкы бышкан, мурда Союз үчүн деле аялар абдан мактап, анын гүлдүү дагы азыраак чыгат. Анан бүгүнкү күндө калорийный мощность деген аныкы күчтүүрөөк Кара Кеченикине карагандачы. Ал кенди иштетүү маселеси буга чейин талкууланды беле? Буга чейин мен жетекчиликке келгенге чейин талкууланбаптыр. Мен келгенден кийин сразу эле мен ошондон баштадым. Ошол Агулакты иштетелик деп. Анан бүгүнкү күндө биздеки бир инвесторлор болсо балыкчыдан Кара Кечеге чейин мындай темир жол курабыз деп атышат. Биз алар менен дагы сүйлөшүп дагы мына Кара Кечеге чейин анан мындай дагы бир жолду мындай жанына ачып койсо, бул деген ошол Агулакка жеткендей болуп. Ошондо биздики бүгүнкү күндө машина менен ташып, жолдорду бузулбайт, экология таза болот. Бүт бар темир жол менен ТЭЦке сапаттуу жакшы көмүр келе турган мүмкүнчүлүк алып атабыз. Ошондо көрөбүз, смогту ким жасап атат? Көмүр жасап атабы? Же биздин маршруттун такси? Азыр сиз айткан маселе бул пландаштырылып ишке кире турган реалдуу маселе. Ооба, бүгүнкү күндө азыр деген мамлекеттик орган аныкталып, бүгүнкү күндө токтом чыкса, түздөн түз 21-22 кышка даярдык иштерине ошол Агулакты иштеткенге биз толук кандуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошону кылабыз. Жакшы экен. Бизде Салтанат Facebook пайдалануучулардын пикирлери бар, окуп койсо. Ооба, бирөөсүн окуп коеюн. Фатима Жусуповна Жаманбаева биздин активдүү колдонуучубуз. Саламатсыздарбы? Менде бир гана суроо. Инвесторлор келсин, иштесин, бирок эмне үчүн биринчи орунга элдин кызыкчылыгы, жаратылышыбыз эске алынбайт? Акчага сүйүнүп эле калганына кош көңүл эмне болсо ошол болсун деген мамиле башка мамлекеттерде жасагандай да. Ким жооп берет талкалагандарына дейт. Бул эжеке мен билбейм, активдүү жаран. Мен ар бир радио угуучуларга мындай урматтайм, сыйлайм. Бирок бияктан мындай адис, мындай такшалаган адис болсо, анда бул бир жөн да.
инвестор келип эле биздин келип эле мыйзамды бузуп эле экологияны бузуп эле бүт баарын өрттөп эле баарын талкалаган деген мындай вообще мындай алыспыз да анданчы. Бизде мыйзамдар бар. Ошо мыйзамдарды толук кандуу аткарыш керек. Биз аны текшергенге мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз көзөмөлдөп турабыз. Анан баягы булар деген жерде касып бир генди касып өткөндөн кийин рекультивация деген фонд болот. Булар деген жыл сайын өзүнүн оборотунан акча бөлүнүп турат атайын ошо фондкочу. Кийин гендер бүтүп туруп булар кетип атканда ошо фонддогу акчасын алып туруп, булар болсо ошону кайра бир ошо мурдакы калпына алып келет да кайра. Анан бул эжеке кичине жаңылышып атат. Мына интернетте эле бүт маалымат бар. Рекультивация деген эмне, кайра баягы жөнгө салуу, мурда кандай болсо калыбына келтирүү, ошо калыбына келтирүү, ошонун баары жазылып турган да. Эжеке кичине жаңылышып атабы балким. Дагы бир суроо берип кетейин дедим эле, Жыргалбек Кармалович. Мына бүгүн биз инвесторлорду, ишкерлерди коргоо тууралуу сөз кылып жатпайбызбы? Анан эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков кече жакында бир интервью бериптир да, анан айтыптыр, былтыр Кыргызстандан Казакстанга чыгып кеткен компаниялардын саны 46% өстү депчи. Анан негизи Кыргызстанда бизнес келип проблемасын айтса, бизнес омбудсменден тышкары мына башка бир мамлекеттик органдар, бөлүмдөр бар. Мына мисалы үчүн мен ушундай проблемам болуп атат, мага жардам бере аласыңар, бул чечилбей атат деген маселелерди айтсачы. Бүгүнкү күндө биздики агентство по продвижению инвестиций деген АБЗИ деген биздики мамлекеттик орган бар. Ал болсо өкмөттүн алдында эле бүгүнкү күндө ошол ага дагы статус улуттук берип, ал ошол администрация президенттин алдында өтөт деген сөздөр болуп атат. Эгерде өтүп калса, ар бир инвестор ошо же болбосо ар бир инвесторго нааразы болгон биздин тургундар, жарандар ошол мамлекеттик органга кайрыла алат да. Ошо инвестор баланча мыйзамды бузуп атат, күнчө мыйзамды бузуп атат деп, или болбосо ошол инвестор келип биз деген Кыргызстанда токен тармагында, же жеңил өнөр жайында, же болбосо машина куруу жагында иштейт элек дегендер ошол орган менен иштешет да. Ошол орган менен иштешет. Токен тарабында, токен тармагында бизге келип, ана момдай өзүнүн сунуштарын берип, ар бир жаран бизге келип туруп мындай мыйзам чегинде өзүнүн мындай кайрылышы менен кайрылса болот да. Кайсы жерде токен, мына мен айтып кетпедимби, Турук деген бар, Тетякта нарында Солтон Сары бар, Кадамжайда Кадамжайский современный комбинат бар, Таласта Жерүү бар, Көлдө дагы баягы Сары Жаз өрөөнүндө дагы, аякта дагы бар. Ошолордун баардыгы күнүгө кат менен бизге кайрылат. Могу мыйзамдар бузулду деп биз обязательно биз ошол жака адреслерибизди жөнөтүп барып аныктоого барып карап, текшерип, ошону кайра укук органдарга беребиз. Инвесторлордун укугун коргогон бир маселе жаралып атпайбы? Инвесторлордун укугун коргогон жанагы агентство по защите, продвижению, защите инвестиций деп коет. Вот ошолор болсо түздөн түз мыйзамдын чегинде ошолор коргош керек инвестордун укугун. Инвестор эме болсо, ал болсо укук коргоо органдарына кайрыла алат, премьер-министрге, өкмөткө кайрыла алат, президентке кайрыла алат, ошол агентствого кайрыла алат, аныкы көп да. Дагы суроо берип алайын кесиптешим. Айрым маалыматтар боюнча мына 2020-жылы 400 миллионго жакын капитал Кыргызстандан чыгып кетиптир да. Анан инвесторлордун кетиши, айрым компаниялардын ишиндеги кыйынчылыктар миңдеген жарандарды жумушсуз калтырды да. Ушундай бир статистика барбы? Канча биздин күндө жарандар, Кыргызстандын жарандары жумушсуз калды деп? Эми бүгүнкү күндө билесиздер да, ковид аралашып калбады биздин жашоо турмушубузга. Ошо ковидке ошол биздин жарандар чет өлкөдөн келди. Андан көп инвесторлор болсо ошо ковидке бияка учуп келе албай, кирип чыга албай, алар болсо кирген сайын баягы эме виза алыш керек эле, башкасын алыш керек эле. Анан жо тияктан өзүлөрүнүн өлкөлөрү жабык болуп, аларды бияка чыгара албайт. Анан көп компаниялар болсо бүгүнкү күндө жумуштарын мындай эме токтотту дегенден алысмын, бирок баягы орусча айтканда заморозили проект убактылуу токтотту да. Анан ошонун негизинде бүгүнкү күндө жанакындай проблемалар бар. Бирок мен толук кандуу билем, бүгүнкү күндө мен өзүм дагы бир топ мындай сүйлөшүүлөр жүргүзүп келатам. Бүгүнкү күндө абдан көп инвесторлор 400 миллион чыгып кетти деп атат. Мен деген бияка миллиард доллар баягы биз деген салабыз деген компаниялар бар. То есть канча кетсе бул баягы естественный процесс болуп атат да. Бүгүнкү күндө ковид деген оору болуп атат. 5-6 октябрда жанакындай саясий окуялар болду. Анан инвесторлор чыгып кетти деген. Мен ага макулмун, да чыкса чыгып кеткен деп. Бирок бияка кирем дегенден андан бир топ эсе көп. Бияка кирип Кыргызстанга иштейм дегендер көп. Себеп дегенде биздин мыйзамдар коңшу өлкөлөргө караганда биздин мыйзамдар өтө демократичный, мындай жакшы мыйзамдарыбыз бар да. Инвесторлор көп деп атпайсызбы? Азыркы күндө конкреттүү сүйлөшүүлөр барбы? Кайсы мамлекеттерден? Мен өзүм конкреттүү түрдө мына Кытай өлкөсү менен, Казакстан менен, Россияныкы бүгүн өзүм түздөн түз сүйлөшүп атам.
мен токен тармагынын баягы тармактагы органдын жетекчиси болгондон кийин мен муну сүйлөшүшүм керек, бул менин жумушум. Биз инвесторлорду баягы айтып беришибиз керек, кандай мыйзамдар кабыл алынып атат, биздики келген мына жаңы биздин президентибиз кандай бизден талаптарды коюп атат, таза иштегиле, ачык айкын иштегиле. Биз башка сөз уккан жокпуз. Мыйзамды бузгула, минткиле, тигинткиле деген сөздөр жок да бизде. Таза иштейлик деп атпайбызбы? Анан биз ошол биздин урматтуу президент айткан, азыр мына жаңы өкмөт башчысы келди, мына Марипов да, Улукбек Асанович. Алардын баардыгы бизге айтып аткандары минтелик, могу жакшы иштейлик, Кыргызстандын көтөрүлүк, экономикасы жанданып кетсин деген эле башка шарт жок. Жыргалбек Калмыратович, ушул сөзүңүздөн улам да, мына буга чейин сиз ишкер чөйрөдө да болгонсуз, биздин аткаруу бийлигине ишкер чөйрөдөн келип кетип дегендей ушундай иштеп жүрөсүз. Анткени эки тараптын мамилесин, кызматташуунун системасын жакшы билесиз да. Президент Садыр Жапаров кайра белгилеп атат, ушул ишкер чөйрөдө инвестиция тартууда, ушул тоо кен тармагында коррупцияны азайтуу деген маселе да. Ушул биз жана Салтанат айткан инвесторлордун кетип атканы деле коррупцияга байланышканда, анан ушул тармакты коррупциядан тазалоо процесси жүрчүдөйбү деги, реалдуубу? Лицензия сатылып кетиптир аз эле акчага, анан мынча үстөк берип коюптур, анан шапка берип коюптур, ал бул деген талкуулар көп айтылып, коомчулукта ушундан улам дагы бир ишенбөөчүлүк пайда болгон да. Эми мен бул кызматка келгенге чейин, мына токен тармагында ошол кызматка келгенге чейин ар кандай маселелер болуптур, баягы 41 квартира, 41 лицензия дейт, башкасы дагы, андан көп баягы кылмыш иштери козголду. Мен келгенден кийин биз деген абдан жөнөкөй кылып койдук да, жөнөкөй кылып койдук. Азыр ар бир лицензия алам деген компания бул түздөн түз мурда мындай жөнөкөй адистер менен иштечү эле да. Андан кийин уже начальник управленияларда иштеп калды. Азыр болсо түздөн түз орун басарга, министрге чейин уже жаран кирип, өзү түшүндүрө турган суроолор туулуп атса, ошолордун түздөн түз министрге келип суроо. Бир адамдан гана эмес, көп тепкичтен өтөт экен да. Ар бирөө менен сүйлөшүп. Аябай жөнөкөй кылып койдук. Анан бул токен кодекси, бул деген ошонун ичинде баардыгы камтылып атпайбы? Канча киши иштеш керек? Баягы компаниялар болсо көбүнчөсү мына өзлөрүнүн затраттарын көбөйтөм деп, булар деген өзү чет өлкөдөн баягы чет өлкөдөн бияка товарларды алып келип, даже баягы туалетти бумага, баягы эмелердин баарынан бүт баарын ошол жактан чет өлкөдөн алып келип атпайбы. Биз ошолорду баардыгына мына тыюу салып, биз айтып атабыз, 80% Кыргызстандан өндүрүлгөн продукциядан алышыңар керек. Эгерде силерге биз керектүү болсо, эгерде мындай кереги бар продукция Кыргызстанда чыкпаса, анда сырттан алып келгенге уруксат беребиз деген. Биз деген шарттардын баарын коюп атабыз. Ошондуктан монун баардыгын окуп атышат. Анан баягы электронный механизм, баягы лицензирование деген бул деген абдан жакшы нерсе. Чет өлкөдө компания, Кытайда болобу, Францияда болобу, Японияда болобу, Австралияда болобу, алар деген бүт интернет аркылуу просто бияктан токен эмелерге, аукциондорго катышса болот, лицензия алса болот да. Адамдын катышысы жок. Ал билет, биздики аукцион болгондо баасы $1000 башталса стартовый, бул деген $1 миллион менен бүтүшү мүмкүн. Ачык айкын болот демек, да бияктан. А бурда кандай эле сен буяк деген $1000 экен, давай $2000 болуп калды, $2000 эле кетип калчу эле. А бүгүнкү күндө ошо бүгүн $1000 болгон, мына жакында эле түштүктөн да бир аукцион өткөрүп келди биздин балдар. Мына $2000 деп каралды эле, стартовый цена $2000 деди, $60000 кетти. То есть баягы бул эмени айтат, биз деген баягындан уже алыстап бартабыз. Өсүп болуп атат да. Жакшы экен, бизде алыскы Сахалинде биздин көрөрманыбыз бар, Задикан Сыдыкова деген, дайыма өзүнүн пикирин билдирип турат. Саламатсыздарбы? Өтө туура сүйлөп жатат маектешибиз, мүмкүнчүлүк берсек жакшы болот эле, эл дагы дейт ошо иштеткенге. Эч болбогондо 1 жылча күтөлү. Элде ишенич болбосо анда мамлекетибиз өнүкпөйт, үй бүлөдө да ишенич болбосо үй бүлө бекем болбойт. Ошон үчүн ишенели дейт. Саматбек Алиев, Салтанат окуса, өтө маанилүү экен. Өтө маанилүү нерсени айтып атат. Мына жаңы ачылган алтын же башка кирешелүү тармактарга чет элдик инвесторлор келген кезде ошол жердин элдерин ал компанияга акционер катары үлүшкө киргизүү практикаланса, балким абал өзгөрмөк деп атат да. Бул биздин жарандар, биздин туугандарыбыз сыртта жүрсө дагы жакшы суроолорду берип атат. Мен ошол Саматбек Алиевна биздин мырзага айтып кетет элем. Жергиликтүү калк бул деген бизнеске мындай эмеге аралашыш бул мүмкүн эмес да, болбойт. Бияктан мамлекеттик жанакындай мамлекеттик холдинг келип туруп, баягы компания иштеш керек, холдинг иштеш керек. Эгерде ал деген мамлекеттин үлүшүн
канча бир пайызын инвесторго берем десе, ошол инвесторго бериш керек, инвесторду көзөмөлдөш керек, инвестор иштеш керек да. Анан элге берип коюп, анан баланча урдан мынча алыптыр, бүтүнчө урдан мынча алыптыр, анан буяктан куудалар чогулуп алыптыр деген сөздөргө кайра келип калабыз да. Ого өтөр атаанда ушул. Бул кыйын болуп калат да. Ошондуктан биз деген мындай ачык, таза биз мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек, ошол мыйзамдын чегинде иштешибиз керек. Биринчи урматтуу биздин мына Жидакан Сыдыкова эжебиз. Анын маселеси, ал киши мынтип айтат, мүмкүнчүлүк бериш керек деп. Мен толук ишенем, Кыргызстандын абдан чоң мүмкүнчүлүктөрү бар. Биз деген могу Орто Азияда эмес, негизи СНГ мамлекеттеринде биздики баягы эгер ар бир жаранга ВВПны бөлгөндө Кыргызстандын толук мүмкүнчүлүгү бар, бияктан лидер болуп чыгышына да. Ошондон биздики алтыныбыз бар, күмүшүбүз бар, жезибиз бар, көмүрүбүз бар, биздики алтындай болгон суубуз бар. Биз эң бай мамлекетпиз. Ошону туура пайдаланып, туура мыйзамды иштеп. Ошол Задикан Сыдыкова айым айткандай, мүмкүнчүлүк берип тармакка иш орундары, жумуш орундары көбөйсө, биздин алыстагы ушул Задикан айым сыяктуу алыста жүргөн мигранттарыбыз да кайтып келип иштейт эле да. Бул айымга дагы бир кошумча кылып жооп берип коеюн. Мына биздин мына өзүбүздүн мына комитет ККПН деп аталчу эле, бүгүнкү күндө уже кичине бөлүнүп кетпеди. ККПН планы жыл сайын бул деген жыл сайын токен тармагы 18,2% жок 18% биздики эме жок 18 миллиард сом биз деген кошумча ВВП кошумчабыз 18 миллиард токен тармагы. Андан тышкары биз деген бюджетке түздөн түз биздин комитет баягы аукциондорду өткөрүп башкасын кылып бүгүнкү күндө 500 миллион сом бюджетке төгүп бериш керек да. Ошону мен келгенде мен айттым, биздин мүмкүнчүлүктөр көп, резервтер көп, өзүбүзгө мындай амбициозный баягы өзүбүздүн мындай эмелерди коюп туруп, давайте 1 миллиард төлөйлүк. Бюджетке 1 миллиард берелик, жана 18 миллиардты бир деген дагы бир 30-40%га көбөйтөлүк кошумчабызды деп туруп, ошого эгерде горный кодекс түзүлүп калса, баардыгы иштеп бүт партиянын ошону толук кандуу аткарылып калса, анда биздики толук мүмкүнчүлүгү 18 миллиард эмес, биздики 30 миллиардка мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жарлыкта дагы бир маселе бар экен да, 2021-жылдын аягына чейин ишкердик чөйрөнү жакшыртууга, анын ичинде ишкердик ишке мамлекеттин кийлик күчүн кыйла азайтууга багытталган акылдуу жөнгө салуу принцибин ишке киргизиш керек деп атат да. Бул акылдуу жөнгө салуу деген эмне бул? Бул деген электронный лицензирование, баягы эки адам жолугуп калыптыр, мына экөөбүз жолугуп калыптыр эле, мага лицензия керек эле, анан мага берип койбойсуңбу, канча турат, 1000 доллар турат, ошону 1,5 миң эле кылып койбойсуңбу деген сөздөр болбойт да. 1000 доллар турабы, бүттү, ал деген как минимум деген 500 миң доллар, миллион долларга кетиш керек да. Биз деген ошо электронный аукцион, ошол биз деген адамды көрбөйбүз, ким катышып атат. Бирок биз көрүп атабыз, что өсүш болуп атат. Биз ошол жакта баягы регулировать эткенде, биз деген бүгүнкү күндө жанакындай 1000 доллар турса, ошону 60 миң долларга сатканга, 60 эсе кымбат сатканга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошондо ал инвестор алып туруп, ал чоң каражат төлөгөндөн кийин ал өзү түздөн түз ошону иштеп кетсин, ошондон пайда табайын, ошондон налогдор төлөнөт деп, ал бизге дагы жакшы болуп атпайбы, мамлекеткечи. А биз деген билсек тетиги бар экен, аны капчыктуу, анын жээни болсо менин классташымдын иниси экен, тигиндей мындай деп келсек, ошол коррупциялык жумуштардын баары, шарттардын баары ошондон пайда болуп атат да. Кыргызстан кичинекей, ошон үчүн бияктан коррупционерди алыстан издебеш керек, мындай дүрбүсүз эле бирөөнөн сурап койсоң эле сразу эле билинип калат да. Ушу токен тармагын мына уктуруубуз соңуна чыгып калды. Өнүктүрүү үчүн жалпы эл эмне кантип колдоо көрсөтө алат? Урматтуу жарандар, жергиликтүү калк, биздин бир туугандарыбыз Кыргызстанга биз деген мына жаңы президент келди, жаңы өкмөтүбүз шайланды. Бизге мүмкүнчүлүк берип койгула, биз Кыргызстанды көтөрөбүз деп келип, ант берип иштеп атабыз. Ошондуктан кайсы кен болбосун, Талас болобу, Нарында болобу, Баткенде болобу, Көлдө болобу, кендерибиздин баардыгы иштеп, ошолорго мүмкүнчүлүк берелик. Бүгүнкү күндө канча бюджетти толтурушубуз керек? Бүгүнкү күндө бюджеттин тартыштыгы бүгүнкү күндө 35-40 миллиард сомдун тегереги. Ошол тартыштыктан бүгүнкү күндө биз деген айырылышыбыз керек, биз жабышыбыз керек ал маселени. Ошондуктан бизге түздөн түз момундай ушундай закондорду, мыйзамдарды, ошондой жакшы мыйзамдар кабыл алынып туруп, ошолорго иштетүүгө бизге мүмкүнчүлүк керек. Ошондуктан туугандар кичине чыдамкайлык менен карап,
бизге дагы анча мынча убакыт бергиле, ошону биз деген мындай жөнгө салып туруп мамлекетибизди көтөрүп алалык. Андан кийин туура эмес иштер болуп атса анда айтсаңыздар болот. Кайрылса болот, Рахмат, урматтуу радио каармандар. Биз бүгүн биринчи радиодо негизги маселеде өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Сагынбаев Жыргалбек Калмуратович менен маектештик. Жыргалбек Калмуратович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Студияда Салтанат Калдыбаева жана Таалайгүл Чабдарова иштедик. Режиссердук пультта Азир Чокмуров жана Бакыт Ашрахманов болду. Саламатта калыңыздар. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.